Assalamu alaikum жамаат. Сіздер мен Корея маалымат достырайт, атым Данияр. Мен ушул баягы Кореядағы бактарды тигип көп иштегенбиз. Мына ошол даракта казып бул боюнча түшүнүгүз Кудайга шүкүр бар. Бул ошол Инчон шаарындагы Соңдо деп аэропорттон чыкканда эле көрсөңүздөр керек. Бул жер өзү прилив, отлив болуп жанагы деңиз келип тартылгандагы жер. Мына айрыкча мына Кытай деңизи дейбиз, Сары деңизи дейбиз, ушунун жээктеринде көп болчу. Падрето до конца Ылдыйга чейин. Ошол жерден деңизди тосуп шаар куруп койгон. Бардыгы мына ошол дарактарды алып келет. Булар кымбат Кореяда. Бизге да ушуну жасаса деп ойлойбуз Бишкекте парктарды. Дарак мынчалык тигип коюп, кайранын бүткүчө манчолгонго чейин бул кетет. Ошол мондай эксе жакшы экен дейбиз, бирок ошондон дагы бир реклама чыгарып коелу дедик. Себеби бул мынакей бул компания Алайку деген компания бар экен. Биз көптөн бери Кыргызстанга барып эле келек. Алайку.com дейт. Алайку компания дейт. Кыскасы ушул нерсесин буну бизде ошо Манас Logistics деген сатып атты эле. Сары майды жеген элек, ошо Алайку жеген экенбиз да, өткөндө биз муну неме кылган экенбиз. Даамы жакшы эле. Эми бул баягы шоро сыяктуу курут экен, бирок настоящий курут экен, таза азынан. Газ жок, башка жок экен. Ушунда бесплатно эле реклама алып коеюн дедик. Эми бул машинага тиешелүү эмес нерсе эле. Ушунча дагы өзүбүздүн продукт экен, бирок таза экен. Ким чыгарса дагы Аллах таала ыраазы болгон болсун. Мунун ээсине, иштегендерге, кызматкерлерине бизде айылдагы чоң эле эзип берген өзүбүз жасаган курутту эскендей эле экен. Курутту кургатып тургандан кийин кышында жегенде даамы бөлөкчө келет. Уң кошулган башка эмес, таза курут. Ошо сиздерге мына бесплатный реклама Кореядан, Кудай кааласа. Жакшы продуктлар чыгарыңыздар, иншаллах, иштериңизге ийгилик. Анан Кореяга келсеңиздер, обязательно ушул Кореянын парктарына келип көрүп кетсеңиздер болот. Жөн эле турист болуп кетпей, бирок кичине мындай маани берсек, жөн эле пустой жерден, жөн эле деңиздин келип кеткен деңиз жерден ушунча эгип парк жасап берген. Тем более буга азыр бир келип айтсаң, бул парк канча жыл ишенсе керек, бирок эч канча жылдык эмес, ашып кетсе бери 15 жылдык, 15 жылдын ичинде болсо керек. Ошондо курулуп баштап, биз келген убакта курулуп атчу эле. Ошого иншаллах биздин ушундай парктар болсун деп ниет кылабыз. Бирок курут чийчиңиздер, Кудай кааласа. Ар бир продукты таза болсун. Кудай кааласа бренд болсо, бул дагы бул жактарга жетип келет. Жана тан деген Кытайга да барып калдырго. Россия, Казакстан айтпай койсок болот. Бирок ушунун дагы сиздерге бекер реклама иншаллах. Бирок таза немеңиздер үчүн, продуктуңуздар үчүн сонун экен, бирок действительно жакшы экен. Курут чийчиңиздер. Жана бизде да ошол окшогон таза натуральный продукция менен компаниялар көбөйсүн. Баарыңызга салам алейкум.